Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы модель жана модельдөө. Сабактын максаты балдар биринчи бул модель жана модельдөө түшүнүгүн калыптандыра аласыңар өзүңөрдө, экинчи модельдин түрлөрүн үйрөнө аласыңар, үчүнчү модельдөөдүн себептерин окуп үйрөнөсүңөр жана ошондой эле модельдөөдүн этаптарын үйрөнө аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Биринчи бул экилик эсептөө системасы деген эмне? Балдар биз эсептөө системалары деген темада экилик эсептөө системасы аныктап өргенбиз. Бул экилик эсептөө системасы деген бул негизи экиге барабар болгон компьютерлештирилген түзүлүштө колдонулган позициялык эсептөө системасы. Мында алфавити 0 жана 1 ал эми негизи болсо экиге барабар дегенбиз. Кийинкиси эсептөө системасы жана түрлөргө бөлүнүш жөнүндө айтып бергиле балдар. Эсептөө системасы деген балдар бул ошол кандайдыр бир символдордун тобунун жардамы аркылуу сандарды жазуу жана окуу ыкмалары дегенбиз. Жана анын түрлөрү позициялык жана позициялык эмес эсептөө системасы. Позициялык эсептөө системасы бул ошо цифранын сандык майнеси жайгашкан ордуна көз каранды болсо, ал эми позициялык эмес эсептөө системасында цифранын сандык майнеси жайгашкан ордуна көз каранды эмес дегенбиз. Кийинкиси компьютерде иштөөдө сакталуучу эрежелерди санап бергиле. Балдар компьютерде отурганда атайын коюлган эрежелерди сакташыбыз керек. Бунда компьютерлерде ошо монитор менен көздүн арасындагы аралык 57 сантиметр болуш керек. Жана компьютердин башында компьютерде отурганыбызда демек дене тулку боюбуз түз болушубуз керек. Жана бутубуздун жайгашы тик бурч түрүндө болуш керек. Чыканак жана буттун ушул сыяктуу эрежелер сөзсүз сакталышы шарт. Анда демек силерден өтүлгөн темаларды сөзсүз түрдө кайталап көчкөрткөндү унутпагыла. Анда бүгүнкү сабактын планы биринчи бул модель жөнүндө түшүнүк алабыз, экинчи модельдөөдүн себептери, үчүнчү модельдөөдүн этаптары, төртүнчү модельдин түрлөрүн карайбыз жана бешинчи сабакта бышыктап жыйынтыктайбыз балдар. Жана ушул сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөрдүн тизмеги. Эми демек биринчи план. Модель деген эмне балдар? Модель деген бул латын тилинен modus деген сөздөн алынган, ал үлгү, чен, норма дегенди түшүндүрөт. Бул кандайдыр бир реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Бул демек кандайдыр бир реалдуу объект, ошонун жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу бул модель болуп эсептелет экен балдар. Модель болушу үчүн сөзсүз эмне болуш керек? Оригинал болушу керек. Ошо реалдуу объект болуш керек. Оригиналдар эмнелер болушу мүмкүн? Бул объекттер. Объекттер эмне? Имарат, самолет, галактика жана башка. Андан кийинки процесстер. Процесстер климаттын өзгөрүшү, экономиканын өсүшү, жамгырдын жаашы, кардын жаашы, шамалдын болушу бул процесстер. Мисалы, андан кийин кубулуштар, жер титирөө, цунами, күндүн тутулушу бул кубулуштар. Демек ушулардын ушул реалдуу объекттердин же болбосо оригиналдардын модельдерин түзүү мүмкүн экен. Демек модель менен оригиналдын ортосунда белгилүү бир окшоштук, аналогия орун алышы зарыл балдар. Сөзсүз түрдө. Эми модельдөө деген эмне? Модельдөө деген бул модельдерди түзүүдөн, изилдөөдөн турган таанып билүү методу. Түшүндүкпү модельдөөнү? Анда демек экинчи планга келели. Эми эмне үчүн модельдөө жүргүзүлөт? Демек модельдөөдө эмне дедик? Модельди түзүүдөн, изилдөөдөн турган таанып билүү методу. Эми эмне үчүн ушул оригиналдардын модельдери түзүлөт? Ошо модельдөөнүн себептери. Биринчи бул учурда ушул оригинал, же ошол реалдуу объект жок болгон учурда. Мисалы, динозаврлар, ядердик согуштун кесепеттерин изилдөө. Бул мисалы динозаврлар азыр жок болуп кеткен, бирок ошолордун биз модельдери аркылуу ошо динозаврлар кандай түзүлүштө болгон, кандай шарттарда жашаган, эмнелер менен тамактанган, ушуларды эмне кыла алдык? Үйрөнө алабыз. Кийинкиси, оригиналдын өзүн изилдөө аябай кымбат жана коркунучтуу болгон учурда. Бунда мисалы самолет, корабль түзүүдө. Эми карагыла, мисалы самолеттун биринчи алгач эмнесин түзүп алуу, моделин түзүп алуу керек. Жана кандай мисалы учурда алар уча алат, кандай учурда мисалы кона алат. Ушул сыяктуу бүт бар касиеттерин изилдөө алуу үчүн алгач бул ошол модели түзүлөт. Аны изилдөө үчүн. Кийинкиси, оригиналды изилдөө аябай татаал болгон учурда, мисалы күн системасы, атом, молекулалар жана башка. Демек мисалы күн системасыны жерде туруп эч кандай изилдөө мүмкүн эмес.
мүмкүн эмес деп да айтсак болот. Бул аябай татаал. Ошол учурда демек анын алгач эмнеси модели түзүлүп алынып, жана ошонун негизинде изилдөө жүргүзүлөт. Кийинкиси оригиналдын кээ бир касиеттерин гана изилдөө керек болгон учурда. Демек кээ бир оригиналдардын кээ бир гана касиеттерин изилдөө керек болгон учурда, демек анын модели алгач түзүлүп алынат экен. Түшүнүктүү болдубу себептери? 4 себеби бар экен демек, Анда 3-чү план демек модельдөөдүн этаптарына келели эми балдар. Эми ошол модельдөө кандай этаптардан өтүү керек? Биринчи этап бул маселенин коюлушу. Демек алгач маселенин коюлушу керек. Максат аныкталышы керек. Эмне үчүн модель түзүлөт? Кайсы себептерден улам? Өйдө да себептерин айтып өттүк. Кийинкиси экинчи этап модельди иштеп чыгуу. Экинчи этап бул модельди иштеп чыгуу. Демек аныктоо кайсы модель түзүү. Биз азыр модельдердин түрлөрүнө да токтолобуз. Бул информациялык жана ошо материалдык модель болуп бөлүнөт. Ошол моделдин кайсы түрүнө кирерин, кайсы модельди иштеп чыгуу керек экенин бул жерде аныктап иштеп чыгуу. Кийинкиси компьютердик эксперимент. Демек ошол түзүлгөн модельдин компьютердик эксперименттен өткөрүү. Анын компьютердик эксперименттин негизинде 4-чү этап бул результатты анализдөө. Демек ошол түзүлгөн же болбосо чыгарылган результатты эмне кылуу? Анализдөө. Жана ошол андан кийин 4-чү этап бул чечим кабыл алуу. Эми 5-чи этап бул чечим кабыл алуу, кечиресиңер. Эми 5-чи этап болуудан мурда карагыла. 4-чү этап эгерде анализ результатты анализдөө, эгерде ошол результат өйдө ошо маселенин коюлушунда, максаттын коюлушунда бул жерде коюлган максатка эгер шайкеш келсе, анда демек бул 5-чи этап бул чечим кабыл алуу жүргүзүлөт. Шайкеш келсе. Эгерде максатка шайкеш эмес болсо, же болбосо ошол башында биринчи этаптарда коюлган максаттарга туура дал келбесе, анда эмне кылат? Бул кийинки кайсы этапта кетирилген ката болсо, ошол этаптарга кайрылып, ошолорду оңдоп түзөө жүргүзүлөт балдар. Түшүнүктүү болдубу модельдөөдүн этаптары? Анда эмесе 4-чү планга келели. Эми карагыла, 4-чү план демек модельдөөнүн түрлөрү. Эми модельдердин түрлөрү демек 2 чоң топко бөлүнөт. Бул материалдык модель жана ошондой эле информациялык модель. Материалдык модель деген бул объекттин физикалык окшоштугун чагылдырган модель балдар. Физикалык окшоштугун. Аларга мисал бул жерде ракета болушу мүмкүн, корабль болушу мүмкүн, манекен болушу мүмкүн. Бул физикалык гана окшоштугун эмне кылат? Чагылдырат материалдык модельдер. Экинчи информациялык модель. Информациялык модель бул ошол объекттин ички касиетин жана анын сырткы дүйнө менен болгон байланышын эмне кылат? Чагылдырат. Эми информациялык модель демек ошол мисал келтирсек, бул самолеттун эмнеси ички касиети чагылдырган бир модель болуп эсептелинет. Мисалы Менделеевдин мезгилдик системасы бул химиялык элементтер, бул информациялык модельге мисал болот. Жана мисалы карталар, дүйнөнүн картасы мисалы бул информациялык модельдин бир мисалы болот. Эми сабактарда бул информациялык модельдерге кеңинен токтолобуз балдар, алардын түрлөрүнө токтолобуз. Демек бүгүнкү ушундай маалыматтар жетиштүү. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек бүгүн бул жерде мисалы бул реалдуу объект эмне? Жер. Реалдуу объект жер. Демек анын материалдык модели балдар бул глобус. Салыштырууда жакшыраак түшүнөсүңөр. Мисалы материалдык модели бул глобус деген бул эмне болот? Ушул жердин реалдуу бир объекттин материалдык модели. Ал эми информациялык модели бул картасы. Түшүнүктүү болдубу? Мисалы бул үй талалы, бул реалдуу бир объект. Анын материалдык модели мисалы момундай бир кичинекей макетин жасап алуу. Ал эми информациялык модели анын ички касиетин, кайсы жерде кухня жайгаш керек, кайсы жерде ванна жайгаш керек, бул ички касиети бул жерде чагылдырылган бул информациялык модель. Түшүнүктүү болдубу балдар? Азаматсыңар. Анда демек кийин бышыктоого келели балдар. Демек биз бүгүн эмнелерди үйрөнүп алдык? Модель деген бул ошо кандайдыр бир реалдуу объекттин эмне кылган, жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу экен. Жана модельдөөнүн себептерин үйрөнүп алдык. Эмне үчүн модельдөө жүргүзүлөт? Бул 4 себептен улам модельдөө жүргүзүлөт экен. Жана ошол модельдөө бул кандай этаптардан турарын бул жерде үйрөнүп алдык. Андан сырткары модельдердин түрлөрү бул 2 түрү бар экен, чоң топко бөлүнөт экен, материалдык жана информациялык болуп. Эми демек анда балдар бул жерде
5 суроо түзүлдү. Демек ошол суроолорго баарыбыз жооп тапканга аракет кылалы өйдөдө берилген маалыматтардан. Бул модель деген эмне? Модельдөө процесс жана анын себептери, модельдин түрлөрү. 4-нчү бул оригиналдар же болбосо реалдуу объекттер эмнелер боло алышы мүмкүн. 5-нчи материалдык модель деген эмне? Эми демек тапшырма балдар, ошо теманы конспектлейсиңер, сөзсүз түрдө окуп түшүнүп, ошо материалдык модель жасагыла. Силерге тапшырма. Каалагандай бир реалдуу объект алып, ошонун материалдык моделин, макетине жана ошондой эле ошол тема боюнча интернеттен кошумча маалыматтарды карап көргүлө. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар, кийинки сабактарда жолугушканча